Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номурум 0702 300 339. Терс жана оң сандарды кошуу жана кемитүү. Оң сандар деп нөлдөн чоң сандарды айтабыз. Ал эми нөлдөн кичине сандарды терс сандар деп айтабыз. Эгерде сандан мурда же сандын алдында минус белгиси турса, аны терс сан деп түшүнөбүз. Эгерде плюс белгиси турса, анда оң сан деп түшүнөбүз. Мисалы, төмөнкү сандарды оң же терс экенин аныктасак, биринчи сан 5, анын белгиси жок, демек плюс бар деп түшүнөбүз, демек оң сан. Экинчи сан 6, алдында турган белгиси минус, демек терс сан. Үчүнчү сан 7, алдында турган белгиси плюс, демек оң сан. Эгерде ушул нерселерди ажырата билсек, эрежени түшүнүп, мисалдарды иштөөдө кыйынчылык жаралбайт. Терс жана оң сандарды кошуп же кемитүүдө эки учур кездешет. Сандардын белгилери бирдей болгон учур жана ар кандай болгон учур. Биринчи учур, белгилери бирдей болгон учур. Эгерде сандардын белгилери бирдей болсо, кошулат жана белги сакталат. Мисалы, -1, -2. Бул жакта белгилери бирдей, ошондуктан сандарды кошобуз жана минус белгисин коебуз. Ошондо -3 болот. 3 плюс 4. Бул жакта да белгилери бирдей, башкача айтканда экөөнүн тең белгиси плюс, ошондуктан сандарды кошобуз жана плюс белгисин коебуз. Ошондо 7 болот. Экинчи учур, белгилери ар кандай болгон учур. Эгерде сандардын белгилери ар кандай болсо, чоңунан кичинесин алабыз, чоңунун белгисин сактайбыз. Мисалы, -3 плюс 8. Бул жакта белгилери ар кандай, ошондуктан чоңунан кичинесин алабыз. Башкача айтканда 8ден 3 алабыз, 5 болот. Жана чоңунун белгисин сактайбыз. Чоңунун белгиси бизде плюс, ошондуктан жообу 5 бойдон калат. -1 плюс 4. Бул жакта да белгилери ар кандай, ошондуктан чоңунан кичинесин алабыз. Башкача айтканда 11ден 4 алабыз, 7 болот. Жана чоңунун белгисин сактайбыз. Чоңунун белгиси бизде минус, ошондуктан жообу -5 болот. Эми сиздерге тапшырма, төмөнкү эсептерди 2 минуттан ичинде чыгарыңыздар жана канчасы туура болгондугун комментарийге калтырыңыздар. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.